бул пайгамбардан башка биз эч кимге моюн сунбайт экенбиз, ээрчий турганыбыз ушул пайгамбар экен деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ээрчүү, ишенүү, ыйман келтирүү, ушунун баардыгы Мухаммад Расулулла келмесинин шарттарына кирет туугандар. Азыр биз ушул катары менен айтып кете беребиз. Эгерде адам Мухаммад Расулулла деп күбөлүк келтирип, бирок шарттарын аткарбаса, ал деле келменин пайдасы тийбейт тууган. Ошол биринчиси эле шарттардын эң биринчиси илим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таануу, аны билүү. Биз дайыма айтып келебиз го, тааныбасты сыйлабас деп. Адам баласы канчалык пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакындан таанып, жакшы билген болсо, ошончолук сүйүүсү көбөйөт, ошончолук ээрчүүсү көбөйөт. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды адам таанып албаса, аны ээрчий албайт, биле албайт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп хадистеринде айтып келген. Муслимде де келген хадисте да: алейкум би суннати ва суннатил хулафаи ал-махдиин мин ба'ди деп, силерге менин сүннөтүмдү карманыш керек, сүннөтүмө бекем болушуңар керек. Жана хулафаи ал-махдиин, хулафа рошидиндердин сүннөтүн да кармагыла менден кийин деп. Ошон үчүн туугандар, мусулман адам эркек болуу, аял болуу, илим алыш парз. Талабул илми фаридатун аля кулли муслим. Илим талап кылуу ар бир мусулмандын парзы. Мындайча айтканда, адам баласы да кабырдан эң биринчи эле ушусундан суралат: Роббиң ким, диниң кайсы, пайгамбарың ким деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиш үчүн, сүннөтүн аткарыш үчүн, ага моюн сунуш үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды баардык адамдардан өйдө бийик коюш үчүн аны жакшы билиш керек адам баласы. Ошол шарттардын эң биринчиси бул билим экен. Билим экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды билүү туугандар. Экинчи шарты махаббатуху, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрүү. Кимдерден жакшы көрөсүз? Адамдардын баардыгынан өйдө көрөсүз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды. Жакындарыңыздан дагы жакшы көрөсүз. Керек болсо өзүңүздүн ата энеңиз боло, бир туугандарыңыз боло, керек болсо өзүңүздүн жаныңыздан дагы жакшы көрөсүз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ата энелер бул дүйнөгө келишиңизге себепкер болгон болсо, бул дүйнөдө жакшы туруп кетиш, жакшы жашап кетишке себепкер болгон болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиздин түбөлүктүү бактылуулукка жолго түшүшүнө себепкер болгон. Адам эгер жакшылап акыл калчап ой жүгүртүп көргөн болсо, чынында эле бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баардык адамдардан өйдө турганы, керек болсо өзүңдүн жаныңан дагы бийик көрүшүң. Эгер мындай нерсени адам сезе албаса, моюн ала албаса, ынанбаса, анда иманы толук болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сохих хадистин биринде айтат: ла ю'мину ахадукум хатта акуна хабба илейхи мин малихи ва валадихи ван наси аджмаин. Силердин арабыңардан бирөө толук имандуу боло албайт, качанга чейин мен ага анын мал мүлкүнөн дагы, жана балдарынан дагы, жана баардык адамдардан сүйкүмдүү болбоюнча дейт. Ошон үчүн күндөрдүн биринде Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун айткан сөзү бар: валлади нафси бияди хатта акуна хабба илейка мин нафсика. Факала лаху Умар: фаиннаху ал-ан валлахи ла анта ахаббу илейя мин нафси. Факала наби саллаллаху алейхи вассалам: ал-ана я Умар. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: менин колум Аллахтын жанында болгон ант. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умар ибн Хаттаб: бул кыскачалап айтайын, сени мен баардык немеден өйдө көрөм, жакшы көрөм, тек гана өзүм нафсимден гана деген. Менин колум жанында болгон зат мен ант ичем деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мен сага өзүңдүн нафсиңен дагы артык болмоюнча болбойт дейт. Анан ал жерде анан кийин Умар ибн Хаттаб айтып атат: Алла касам ичип айтам, сен азыр мен өзүмдүн нафсимен дагы жакшы көрөм дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: мына эми депчи. Бул Бухариде келген хадис сахih. Бул нерсе менен эмнени билебиз туугандар? Бул нерсе менен адам өзүнүн аялынан, бала чакасынан, тууган туушкандарынан, мал мүлкүнөн, баардык нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өйдө коймоюнча иманы толук болбойт, ээрчүүсү толук болбойт, шахадасы толук болбойт, махаббаты да толук болбойт. Бул дагы ошол шарттарынан. Адам баласын адам канчалык жакшылыкка ээси көп болсо, ошончолук адамдын табиятынан жакшы көрүп баштайт. Пайгамбар тааныбаган адамдардан сурасаң, сен үчүн эң кымбат ким десең, адамдардын ата энесин көргөзөт. Себеби ошол ата энеси себепкер болду, жакшылыгына себеп болду. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карап көрсө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдын эч бир жакшылык калтырган жок, адамдарга жеткизбеген, эч бир жамандык калтырган жок, эскертпеген. Мындайча айтканда, түбөлүк бактылуу боло турган жолду көргөзүп берди. Бактысыз боло турган жолду да чийип берди, сак болгула деп. Үчүнчү шарттардын бири туугандар, ат-тасдиq бима ахбара бихи наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабар берген нерселерине ишенүү. Ал кабар берген нерсе
Аллахтан келген вахий болушу мүмкүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан кабар болушу мүмкүн, жана мурунку өткөн пайгамбарлардын окуялары болушу мүмкүн, мурунку Бани Исраилде болгон солих адамдардын акыбалы болушу мүмкүн. Ушунун баардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз оозу менен айтышы мүмкүн. Же бир периштелердин абалын, же жиндердин абалын, же кыямат кайымдын белгилерин, кичинекей белгилери, чоң белгилери болобу, же тозоктун абалын, же бейиштин абалын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сохих болуп келген хадистерден көрсөңүз, уксаңыз, билсеңиз, аны четке какпаңыз. Ал нерсеге ишениңиз. Ал нерсеге адам ишенбесе, анда Мухаммад Расулулла деп айткандан пайда жок болот. Алла Таалам хадис сүрөсүндө айтат: «Я айюхаллазина аману тақуллах ва амину би расули». О Аллахка ыйман келтиргендер, силер элчисине ыйман келтиргиле дейт. Элчисине ишенгиле дейт. Мындайчыкта ишенгиле. Эгер мен Мухаммад Расулулла Аллахтын элчиси деп бирок кабарларына ишенбесе, адам ынанбаса, ал кээ бир хадистерди жомоктой көрсө, акылына салса, акылына сыйса алса, акылына сыйбаса албаса, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ыйман келтирип шарттарын аткарган адамдын катарына кирбейт туугандар. Акылыңа сыйса дагы сыйбаса да аткарасың. Себеби дегенде биздин акылыбыз вахийдин баардык нерсени батырып берет. Кээ бир нерселерге биз ыйман келтиребиз. Ошо акылыбыз жетпесе да, ошо гайып периштелер дүйнөсү болот, жиндер дүйнөсү болот, бейиштин ичиндеги абалды айтат, тозокту айтат, кыяматтын белгилерин айтат, кичинекей белгилерин айтат, мурунку коомдогу болгон окуяларды айтат. Ошондой келген хадистерге биз ишенишибиз керек. Бул үчүнчүсү туугандар. Төртүнчүсү тоатуху, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга моюн сунуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга билип, жакшы көрдүм деп кабарына ишенип, бирок баш ийбей койсочу. Көрдүңүз, дагы толук эмес. Баш ийиш керек. Анфал сүрөсүндө айтат Алла Таалам: «Я айюхаллазина аману атиуллаха ва расула». Аллахка ыйман келтиргендер, Аллахка баш ийгиле жана Аллахтын элчисине баш ийгиле деп. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген 7280-хадисте айтат: «Куллу уммати ядхулунал жанна». Мен үммөтүмдүн баардыгы бейишке кирет, илля мен аба, тек гана өзү баш тарткандан башкасы деп. Анан аны уккан сахабалар айтты: «Кулу ва ман яба я Расулаллах». Ва Аллахтын элчиси, ким бейишке кирүүдөн баш тартат деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди: «Ман атаани дахалал жанна ва ман асани факад аба». Ким мага баш ийген болсо бейишке кирет, ким мага баш ийбеген болсо ал баш тарткан болот деп. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баш ийүү, пайгамбардын буйруктарын аткаруу, тыйгандарынан тыйылуу туугандар. Пайгамбар эмнеге буйруган болсо ошону сүннөт деп аткарабыз, тыйган нерселеринен тыйылабыз. Хашр сүрөсүнүн 59-аятында Алла Таалам айтат: «Ома атакум расулу фахудуху, ома нахакум анху фантаху». Аллахтын элчиси силерге эмне алып келген болсо кармагыла, пайгамбар эмнеден тыйган болсо тыйылгыла дейт. Дагы бир хадистеринде Ибн Мажада келген сохих хадисте айтат: «Ма амартукум бихи фахудуху». Мен буйруган нерселерди кармангыла, аткаргыла. «Ома нахайтукум анху фантаху». Мен тыйган нерселерден тыйылгыла дейт. Мына туугандар, бул төртүнчү шарт. Төртүнчү шарты Мухаммад Расулулла, пайгамбарга ыйман келтирген адам, мен ошонун үммөтүмүн, пайгамбар Аллах Тааланын элчиси, менин пайгамбарым деген адам ушу шарттарды аткарыш керек. Бешинчи шарты туугандар: тахкику ибадатиллахи аля минхажи. Жана Аллах Тааламга ибадат кылганда, кулчулук кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу менен сыйынуу туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп бергендей кылып сыйынуу. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул да сохих хадистердин бири: «Мен амиля амалан лейса алейхи амруна фахуа рад» дейт. Ким бир адам амал кылып, ал амалда биздин буйругубуз болбосо, ал амал кайтарылат. Кайтарылат деген кабыл болбойт деген. Биздин буйругубуз болбосо деген сөз биздин сүннөтүбүз болбосо, биздин көрсөтмөбүз болбосо, ал нерседе жүрөгүм таза, оюм таза, жакшы сууп иш кылып атам деп эле жасай бербеш керек адам. Ошол нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна, сүннөтүнө дал келеби, туура келеби, туш келеби, ылайык келеби деген нерсени коюш керек. Жүрөгүм таза деген нерсе амалдын көрүнүшү туура эмес болгондугун актап кое бербейт. Жүрөгүңүздүн түпкүрүндө Аллах үчүн деген ихлас болсо, ал эми амалдын сырткы көрүнүшүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал келиш керек. Ошон үчүн Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анхунун белгилүү сөзү бар: «Ла янфау каул мин гайри амал». Сөз эч убакта пайда бербейт амал болбосо дейт. «Ва ла янфау каул ва ла амал мин гайри ния».
сөз дагы амал дагы жардам бербейт качанга чейин ниет болмойчу деп. Адам сүйлөшү мүмкүн, амал кылышы мүмкүн. Бул жерде ниет деген туугандар ихлас болмойчу. Ниет деген ошо Кудай үчүн деген. Биринчи сөз өз жардам бербейт экен амал болбоюнча. Экинчисинде дагы айтты, амал дагы сөздө жардам бербейт, ниет болмоюнча. Ниет деген ихлас Кудай үчүн деген. Вала янфау каул, вала амал, вала ния. Караңыздар, керек болсо сөз дагы, амал дагы, ниет дагы пайда бербейт дейт. Качанга чейин? Мин гойри муафакатис сунна. Көрсүңүздөр туугандар, шарт. Канча деген адамдар бүгүнкү күндө бул төртүнчүсүнө жетпей эле ниеттен кулап калгандар бар. Кээ бирлер сөз менен гана чектелип калгандар бар. Бирөөнүкү сөзү да, анан амалы да туура келип, анан ниети да туура келип, үчүнчү келе төртүнөн кулап калгандар канча. Сурасаң, жакшы ойдо кылат, жакшы ниетте кылат, сөзү да бар, амалы да бар, бирок кылып аткан иши, ошодон сооп үмүт кылган нерсеси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолуна туура келбейт. Бул сөздү ким айтып атат туугандар? Бул сөздү Абдулла ибн Масуд деген сахабалардын эң илимдүүлөрүнүн бири. Муафакати сунна деген ошо кылган нерсең сүннөткө дал келсин дейт. Оюм таза, ниетим түз, жакшы ойдо эле кылып атам деген нерсе актабайт экен туугандар. Ошон үчүн амал кабыл болбойт деп келет адамдар. Эки нерсе болмойчу. Биринчиси Аллах үчүн деген ихлас. Эл көрсүн, башкалар уксун, бир дүйнөлүк бир нерселерге жетейин, башка бир кызыкчылыктар болбош керек кылган амалда. Ошондон кийин эле ал амалдын көрүнүшү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө туура дал окшош келиш керек. Ансыз кабыл болбойт. Кээ бир учурда сүннөткө дал келип, бирок кылган амал Аллах таалам үчүн болбосо да кабыл болбойт. Кээ бир учурда Аллах үчүн деп кылып, бирок көрүнүшү, кылынышы пайгамбардын жолуна дал келбесе болбойт. Мына ушундай нерсе бүгүнкү күндө көп таркап кеткен туугандар. Ушудан сак болуш керек. Кылган амалды тактайлы. Ошол сүннөттө барбы, жокпу, жакшы ойдо кылып атам деп эле туура эмес жол менен Кудай тааламга сыйына бербейли. Пайгамбарды биз жөнөттүк, ага баш ийиш үчүн дейт адамдар. Адамдар ушул пайгамбарга баш ийиш үчүн дейт. Ва интуту тахтаду, пайгамбарга силер баш ийсеңер түз жолдо болосуңар дейт. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө көп жанагы адашкандардын баардыгы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунан тайып, эшеним айтты, кожом айтты, баланча айтты, түгүнчү айтты, бул айтты, тигил айтты деп, баланчадан көрдүм, тигинчиден кылдым деп ушундай нерселерди ээрчип кеткендер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолуна. Эң негизи жүрөк тазада. Кудай үчүн кылып атабыз. Эмне болуп калыптыр бул деп ушундай аттар менен кетип, сүннөттөн алыстап кеткендер бар. Аллах сактасын. 6-шарты туугандар. Ал-иману би афдалиятихи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды артык деп билүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды адамдардын арасынан эң артык деп билиңиз. Жана пайгамбарлардын арасынан дагы бул кабарларда келгендей эң артык, эң мыкты пайгамбар. Мындайча айтканда анын сөзүн кемсинтип, пайгамбар деле пайгамбарда деп башка адамдардын сөзүнөн, башка кээ бир адамдардын сөзүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен өйдө койбо деген сөз. Ачык айкын билсең, пайгамбардын жолу ушул экен деп билсең, анан менин ата-бабам айткан, анан бабам айткан, анан баланча айткан, түгүнчү айткан деп ошол ачык билген хадисти таштап коюу. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шарттары сиз өйдө койгон жоксуз адамдардан өйдө. Аны өйдө артык деп көргөн жоксуз. Башка бирөөлөрдүн оюнан, сөзүнөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өйдө коюш керек туугандар. Өйдө койбогондон кийин эмне келип чыгат? Ошол келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуна башка бирөөнүн адашкан сөзү, туура эмес багыты каршы келип калса, сиз ошону аткарып кете бересиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган болсо, башка бирөө эме кылып деле койсо, эч нерсе болбойт десе, сиз таштап коесуз. Себеби дегенде сиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн башка адамдардын сөзүнөн бийик койгон жоксуз. Эгер бийик койгонуңузда, артык деп көргөнүңүздө, бул мен үчүн жакшылык деп көргөнүңүздө кыңк этпей ошол келген буйрукту аткарат элеңиз. 7-шарты ал-иману би хатамиятихи. Мындайча айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы пайгамбар экенине иман келтирүү. Ахзаб сүрөсүнүн 40-аятында айтат Алла таалам: "Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин риджаликум, валакин расулаллахи ва хатаман набийин." Мухаммад силердин атаңарга окшогон бир эркек кишилердин бириндей адам эмес бул дейт. Бул валакин бул Аллахтын элчиси дейт. Валакин расулаллах, Аллахтын элчиси, ва хатаман набийин, жана пайгамбарлардын акыркысы дейт. Ошол үчүн туугандар, бул эмне үчүн шарт? Ушуну ар бирөө бузулган болсо Мухаммад расулулла деген пайда жок. Жана кабырдан дагы пайгамбарын ким дегенде да жооп бере албайт. Пайгамбарды эмне үчүн акыркы пайгамбар деп билишет? Кээ бир мусулмандар ойлогондор бар экен. Ошол пайгамбардан дагы башка бир валинин, же башка бир жалганчы пайгамбардын, же дагы башка бир пайгамбар келет деген караңгылык менен, түшүнбөстүк менен сүйлөп алгандар, түшүнүп алгандар да болушу мүмкүн.
бул учурда ага жардам бербейт Мухаммад Расулулла келмесе. Бул пайгамбарда эң акыркы пайгамбар, мындан кийин пайгамбар келбейт деп ишенебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат Муслимде келген хадисте: "Ла набия ба'ди", мындай айтканда менден кийин пайгамбар келбейт дейт. Мындай айтканда эч ким мен пайгамбармын деп айта албайт. Эгер ким мен пайгамбармын деп айткан болсо, ал жалганчы пайгамбар. Кыямат кайымынын белгилеринен бири ошол мен пайгамбармын деп келген адамдар чыгат туугандар. Пайгамбармын деп чыккан адамдар болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда да чыккан Анси, Мусайлама ибн Каззаб окшогондор. Негизинен жалпылап айтканда ушул нерселер. Эң негизгиси эмне экен туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтиребиз, Аллахтын элчиси экен деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп бергендей Аллах тааламга ибадат кылат экенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнөн өйдө эч кимдин сөзүн койбойт экенбиз адамдардын арасынан. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар берген нерселерге ынанып, ишенип, моюн сунат экенбиз. Көп адамдар ката кетирген жерлери туугандар, ушул пайгамбар көргөзүп бергендей Аллага сыйынуу деген жерден кулап кетишет, Алла сактасын. Жанагы булар жакшы, пайгамбарды бийлүүгө умтулат, сыйраны окуйт, сүннөттөрүн таанышат, илимди өтүп жакшы. Сүйүүсү да жакшы, пайгамбарды сүйөм, жакшы көрөм деп ошентип айтып келет, ишенет кабарларына, моюн сунам дейт. Бул жерде эң негизи ушул пайгамбар көргөзүп бергендей кылып Аллах тааламга сыйынуу деген жерде эле башка бирөөлөргө ээрчип кетип атат да. Тигил айтты го, бул айтты го, бул айтты го, тигил айтты го деп. Ушундай коом келерин, ушундай доор келерин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билген эмеспи? Билген. Ошон үчүн айткан, өлөр алдында да айткан туугандар, акыркы убактарда да. Мен өткөндөн кийин ушундай бүдөмүк зычуу заман келет, фитналар келет. Ал кезде менин сүннөтүмдү кармагыла. Сахабаларым сүннөтүн кармагыла деп. Дагы бир хадисинде айтат: "Мен силерге эки нерсени таштадым. Ушул эки нерсени бекем кармансаңар эч убакта адашпайсыңар" деп. Ал Аллахтын китеби жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Ушул эки нерсе исламдын негизги булагы туугандар. Калган аалымдар, мазхаб ээлери баардыгы ушул нерселерди түшүндүрүп, ушуну адамдарга жеткизип берейинчи деп ба. Көпүрө сыяктуу аалымдардын максаты ушул эки чоң булакты адамдарга жеткизүү. Куран сүннөт таштап башка бир адамды көмүр тутуп ээрчип кетүү эмес. Бул жолдон дейт, бул жолдо өлөм деген гана адам адашат дейт. Аппа-пакай нерсеге таштап кеткен пайгамбар. Ошон үчүн айтат, мага чейинки пайгамбарлардагы эч бир пайгамбар болгон эмес дейт, коомун жакшылыкты жеткизбеген, жамандыктан эскертпеген дейт. Бардык пайгамбарлар ушундай эскертип кеткен. Акыйкат ачык, анык. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте айткан: "Ла ясмау би ахадун мин хадил умма яхудиян кана ау насраниян фала ю'мину би илля кана мин асхабин нар" деп. Бул үммөттөн дейт, ал яхуд болсун, ал христиан болсун, мени угуп туруп, мени билип туруп, мага ыйман келтирбесе, ал тозок ээлеринен болот, Алла сактасын. Жок, болду. Иса пайгамбардын доору бүттү. Мурунку Муса пайгамбардын доору бүттү. Алла тааламдын акыркы пайгамбар дегени калган адамдардын баардыгы ошо акыркы пайгамбарга жетиш керек. Биз мурунку пайгамбарларга ыйман келтиребиз, аларды да пайгамбар деп билебиз, сыйлайбыз, дуа кылабыз. Ээрчүүдө кадимки мурунку китептердин баардыгы жаңылангандай эле акыркы Куран түшүп, ушуга ыйман келтирип, ушу менен жашагандай эле пайгамбарлардын эң акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Мындан кийин пайгамбар эмес, кыямат келет болду. Ушул Мухаммад Расулулло келменин шарттарын адамдар билбегени үчүн ошентип буга каршы нерселер жасайт. Пайгамбар деп пайгамбардын жолунан алыс. Пайгамбар деп саллаллаху алейхи вассалам башка нерселерди ээрчип кеткендер бар. Өзүнүн акылына салып алгандар бар. Акылына туура келсе кабыл кылат, туура келбесе кабыл кылбайт. Сөз өзү эле жардам бербейт деп атат. Сөз, мисалы мен айттыңыз да, Мухаммад Расулулло, Аллахка ыйман келтирем, пайгамбар жакшы пайгамбар, акыркы пайгамбар, пайгамбарды жакшы көрөм деп ушу сөздүн баары айтканча, булардын баары амал кылмайынча, сөз деле курду да, жөн эле. Амал кылыш керек деп. Анан айтып атат, амал дагы жардам бербейт, сөз дагы, амал дагы жардам бербейт, ниет болмойнча. Ниет дегени ошол Кудай үчүн кылуу. Ошону бир байлыкка жетүү, бийликке же бир адамдарга көргөзөйүн деген башка бир ниет болуп калышы мүмкүн да. Эл үркүсө кошо үркүп, что бирөө бияктан байып кетти, ушунун артынан мен да кылайынчы деп. Сөз дагы, амал дагы, ниет дагы жардам бербейт деди анын акыркысында Ибн Масуд. Эмне десе, бул сүннөткө дал келмейчи. Мисалы, шам намазы 3 рекет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай үйрөткөн бизге. Парз. Мен Кудайга жагынайынчы деп 4 рекет окуп койсо кабыл болобу? Болбойт.
себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берген рамкадан чыгып кеттиңиз. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берген жол менен сыйыш керек. Мына ошодо жакшылык бар. Көп амал кылып бирок ал нерсе сүннөткө далып келбей кылгандан көрө аз болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна туш келсе, дал келсе ошол туура болот. Мисалы ширк таухидтин карама каршылыгы душманы болгондой эле сүннөттүн карама каршылыгы ушу диндеги жок нерселерди жасоо да. Диндеги жок нерселерди жасоо. Ошонун артынан динди да оорлотот адамдарга. Адамдарды да кыйнайт, өзүн да кыйнайт, анан динди да бурмалайт. Ошентип Алла сактасын, туура эмес нерселер таркайт жер бетине.